Аткезчи айдоочу окуя болгон жерден качып кетти. Кече 24-октябрда Баткен районунун Актатыр айылынын Тажикстан менен чек арасынан КАМАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаага жүктөлгөн аткезчилик жол менен алып келе жаткан жүк кармалды. Мөмө жемиш жүктөлгөн унаанын ээси чек арадан унааны таштап качып кеткен. Чек арачылар менен элдик кошуун тарабынан кармалган унаа тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, кармалган унаанын ээси мыйзамсыз жол менен Тажикстандан мөмө жемиш жүктөп Кыргызстанга алып келе жатышкан. Түшүрүлдү, мындан кийинки кадамга ушул атайын тийиштүү мамлекеттик органдар барат. Бүт эле ушундай иштер менен алектенгендерге кайрылуу, мына бул факт биз менен Тажикстан мамлекети расмий түрдө жабык, эч кандай байланыш болбош керек. Мыйзамсыз ушундай иштерге бара турган болсо, ушинтип катуу чаралар көрүлөт, сөзсүз түрдө. Мына канчалаган чек арачылар азыр чек арада турат. Күндүн сууктугуна карабай, палаткада түнү менен уктабай карап турат. Бирок биздин чек ара баягы чечилип бүтпөгөндүгүнө байланыштуу жана ачык, анан эң негизги болуп бул жанагы чогуу колдонгон жолдор, анан шахматтын жайгашкан кыргыз-тажик жарандары ошондой жерлерден пайдаланып ушундай иштер болуп кетип атат. Bundan кийин да биз ушундай контрабанда жүктү кармасак, биз аны таможняга да тапшырбайбыз, сразу төктүрүп жок кылдырабыз биз. Ошондуктан урматтуу эл, ушу кичине намыс кылсак жакшы болмок да, кичине намыс кылсак. Канчалаган адамдар ушинтип түн уйкусун безип жүрөт. Мына посттор администрация тарабынан, областтык администрация тарабынан 3 жерге пост коюлган, стационарный. Андан сырткары мобилдик топтор жүрөт. Мен эми өзүмдүн эле чек арачыларыма айтсам, канча жерде биздин солдаттар турат, түн уктабайчы. Бирок ошого карабастан ушундай жерлерден жанагындай шылуундук кылабыз деген адамдар пайда болуп атат. Тилекке каршы ошо шылуундардын бири ушул биздин ким болсо дагы ушул машинаны айдап келген адам болот. Эми Кудай буйрса бунун жыйынтыгын көрөбүз. Жасмина Сайдиманова, Бекбол Бакытулу, Салам Медиа, Баткен.